Саламатсыздарбы? Өткөн сабагыбызда CSS'te элементтерди жайгаштыруу боюнча position касиети менен таанышкан болсок, бул сабагыбызда margin жана padding касиеттери менен таанышабыз. HTML документте бардык элементтер тик бурчтук формада берилери бизге белгилүү. Аны биз контент деп айтабыз дагы. Контент демек текст, сүрөт, видео жана башка маалыматты камтышы мүмкүн. Ал эми ушул контенттин сыртынан дайыма биз рамкага алышыбыз мүмкүн. Ал border касиети менен берилет. Padding касиети ушул контент менен анын рамкасынын арасындагы аралыкты берүүдө колдонулат. Margin касиети рамканын сыртындагы талааны, башкача айтканда, коңшулаш элементтердин арасындагы аралыкты берүү үчүн колдонулат. Padding касиетине токтолойлу. Padding касиети бул пиксель же процент менен маанини кабыл алат. Эгерде биз paddingден кийин бир эле маанини бере турган болсок, демек бул контенттин сыртынан рамкага чейинки аралык контенттин бардык жогору жагынан, оң жагынан, төмөн жана сол жагынан бирдей 10 пикселди калтырат дегенди түшүндүрөт. Ал эми paddingден кийин биз 4 касиетти бере турган болсок, анда биринчи жогору жагынан 10 пиксель, оң жагынан 20 пиксель, төмөн жагынан 15 пиксель, сол жагынан 12 пиксель. Башкача айтканда, саат жебесинин кыймылы боюнча биз маанилерди берип, контенттин сыртынан рамкага чейинки аралыкты 4 тарабына ар кандай маанилерди беришибиз мүмкүн. Ал эми кээ бир учурларда жогору жагынан эле маани бере турган болсок, анда padding top деген касиетти колдонобуз. Ал эми оң жагынан padding right, төмөн жагынан padding bottom, ал эми сол жагынан padding left деген касиеттерди орнотуу менен биз контенттин каалаган жагынан каалагандай аралыкты калтырууга мүмкүнчүлүк ала алабыз. Ушул эле сыяктуу margindин дагы касиеттерин орнотууга болот. Демек, margin top менен жогору жагынан, margin right менен төмөн оң жагынан, margin bottom менен төмөн жагынан, ал эми margin left касиети менен сол жагынан эки элементтин арасындагы аралыктарды орнотууга мүмкүн. Padding жана margin касиеттеринин практикада колдонулушуна токтололу. Сол жагыбызда HTML файлыбыз, ал эми оң жагыбызда CSS файлы берилген. HTML файлыбызда IST, OBD, EU, BUA деген бизде адистиктер бар. Мына ушул адистиктердин тизмеси жазылган. Бул тизмени экранда көрүнгөндөй CSS файлынын жардамында форматталган. Тексттар ак түстө, ал эми рамка калып, аны рамканы көк түстө боелгон. IST, OBD, EU, BUA тексттары контент болуп эсептелинет дагы, ал эми рамкабыз көк түстө болуп атат. Мына ушул контент менен тексттин арасына аралык берип көрөйлү. Контент менен тексттин арасына аралыкты берүү үчүн padding касиети колдонулат. Padding касиетин колдонуубуздагы 10 пикселден маани берели. Сактап, браузерден контент менен рамканын арасында аралыктын өзгөрүшүн байкайлы. Демек, padding касиети контент менен рамканын арасындагы аралыкты берди. Ушул эле жерден margin касиетин колдонгондо бул ар бир ногу IST, OBD, EU, BUA'нын арасына аралыктарды таштайт. Буну практикада көрүш үчүн биз азыр ар биринин оң жагынан гана
аралык калтырайлы. Ал үчүн merge right деген касиетти колдонобуз дагы. Ар бирине бир 30 пикселден аралык калтырайлы. Буну сактап браузерден көрөйлү. Демек, эки элементтин арасында аралыкты калтыруу үчүн merge касиети колдонулат. Эми биз муну патентке ар кандай маанилерди берип көрөйлү. Жогору жагынан 10 пиксель, оң жагынан 20 пиксель, төмөн жагынан 15 пиксель. Себеби сааттын жебеси боюнча айланат деп айтканбыз. Эми сол жагынан 12 пиксель берели. Бул учурда кандай өзгөрөрүн байкайсыңар. Демек, жогору жагы, оң жак, сол жак, төмөн жагынан ар кандай маанилерди берип көрдүк. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты merge жана pattern касиеттеринин практикада кандайча колдонуу керек карап өттүк.